Кыргыз Республикасынын Конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Мамлекет башчысынан тарта депутаттар, министрлер кабинетинин мүчөлөрү баш мыйзамга колун коюп, элине ак кызмат кылууга ант берет. 30 жылдан бери баш мыйзам 6 президент, депутаттар жана 30дан ашуун алмашкан өкмөт мүчөлөрүнүн антына күбө болду. Маанилүү учурда толкунданып, жаңылып, ал тургай сүрдөп кеткендер кездешет. Мен Сатыбалдиев Элмурда Ракиевич Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз кечиресиңер. Мен Кенжебаев Аманкан Батырбекович Жогорку Кеңештин депутатынын кечиресиңер. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, мен Талайбек кызы Жылдыз. Конституция көз карандысыздыктын белгиси. Мындан улам өлкөнүн мамлекеттик символу болгон туунун гербтин жанында турат. Баш мыйзамда Кыргызстан эгемен, демократиялык мамлекет экендиги так жазылган. Өлкө ички жана тышкы саясатын өз алдынча жүргүзөт. Эл эгемендиктин ээси, бийликтин жалгыз булагы болуп саналаары көрсөтүлгөн. Элдин добушун алып, Жогорку Кеңештин депутаты болгондор ант берүү аземиндеги сезимдерин бөлүштү. Конституция кол койгондогу сезим бул өзгөчө сезимди, анткени болгону бир 4-5 ооз сөз айтасың, ант бересиң. Бирок ошол сенин келечектеги миссияңды, мойнуңдагы жүгүңдү, милдетиңди көзүңө элестетип турат да ар дайым. Болгондо дагы ошонун күбөсү, ошону тастыктаган бир документ бул Конституция. Албетте өзгөчө сезим болот. Баш мыйзамга колумду койгондо бүтүн милдетти мойнума алып атканымды сездим. 5 жыл убакыт бою берилген мандат, бул элдин берген мандаты, мамлекеттин эртеңки келечеги 5 жыл ичинде мен мүмкүн эртеңки келечек үчүн, мисалы мамлекеттин эртеңки келечегине кедергисин тийгизе турган мыйзамдарды колдогон болсом, же болбосо тескерисинче наоборот жакшы өнүгүү үчүн мыйзам жасалган болсом, ал менин абийиримде жана тарых алдында жооп бере турган жоопкерчилигимде экенин сездим. Конституцияда так жазылган, биз көзөмөлдөөчү органбыз. Бул көзөмөлдөөнүн, мыйзамдын аткарылышын, Конституциянын аткарылышын көзөмөлдөөнүн өзү бул чоң жоопкерчилик, чоң берилген мүмкүнчүлүк парламентарийге. 30 жылдын ичинде өлкөнүн баш мыйзамы бир нече жолу өзгөрүүгө дуушар болду. 1993 жылы кабыл алынган Конституция 9 бөлүм 98 беренеден турган. Ага 5 ирет, атап айтсак 1994, 96, 98, 2001 жана 2003 жылдары өзгөрүү жана толуктоолор киргизилген. Конституциянын жаңы редакциясы дагы бир нече жолу иштелип чыккан. 93 жылы биринчи Конституция кабыл алынган. Анан бул Аскар Акаевичтин убагында. 2007 жылы жаңы болсом 15 октябрда дагы экинчи Конституция кабыл алынган. Июнь 2010 жылы апрелдик революциядан кийин 3-чү Конституция кабыл алынган. Анан азыркы биздин Конституция 5 май 2021 жылы. Бул уже 4-чү Конституция да. Мен жана биздин эгемендүүлүк алгандан баштап кабыл алган Конституция боюнча айтып атам. Азыркы Конституцияда эми бул адамдардын укугун коргоо жагында да көп өзгөчө көңүл бурулган. Аракеттеги Конституцияда 5 бөлүм 116 берене бар. Аны 2020 жылы түзүлгөн Конституциялык кеңешме иштеп чыккан. Анда өлкө президенттик башкарууга өткөн. Садыр Жапаров баш мыйзамдын жаңы редакциясына 2021 жылдын 5 майында кол койгон. Өлкөнүн негизги документинин башкы милдети натыйжалуу башкарууну уюштуруу болуп эсептелет. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.